Келечек ээлеринин билим деңгээлин жогорулатууга, логикалык ой чабыттын өркүндөтүүгө багытталган Билим Тор телетаймашынын кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Билим издеген өсөр деген калкыбызда накыл кеп бар. Бүгүн биздин телетаймашыбызга билим издеген, билимге сугарылган жаштарыбыз келген. Анда эмесе азыр биздин катышуучулар сиздерге кыршылдаган кыл таймаш куруп бермекчи. Бүгүнкү Билим Тор телетаймашыбызга бизге Талас районуна караштуу Асылкан Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучулары келишкен. Кош келдиңиздер. Билим Тор телетаймашы 3 турдан турат. Биринчи турда жалпы 20 суроо берилет. Ошол 20 суроого ар бирине 20 секундтан гана убакыт берилет. Ошол убакытты туура пайдалануу менен биздин катышуучуларыбыз жооп бериши керек. Андан кийин жыйынтыктары чыгарылат. Экинчи турга 4 гана окуучу өтөт. 4 катышуучубуз экинчи турда 5 категория боюнча категория таңдайт. Ал эми категорияда ар биринде дагы 20дан суроо катылган. Мында бир гана мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттүн ичинде 20 суроого жооп берип, анда координаттарды ачып, өздөрүнө ылайыктуу жооп бергендерине жараша упайларын алышат. 3-чү турга 2 гана катышуучубуз чыгат. 3-чү турдан экинчи катышуучубузга жалпы 10 суроо берилет. 10 суроого туура жооп берген биздин мыкты оюнчубуз бүгүнкү биздин Билим Тор телетаймашынын жеңүүчүсү атанып, финалдык беттешке катышууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Бардыгы Кахот программасы аркылуу ишке ашат. Андыктан бардыгыңыздарды биз менен чогулууга чакырабыз. Анда биз баштадык. Анда бүгүнкү телетаймашка даярсыздарбы? Ооба. Анда сиздерге ийгилик. Алгач бүгүнкү телетаймашка кандай максат менен келдиңиздер? Жана өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Мен Абдыжапарова Феруза, 8-чи класстын окуучумун. Бул Билим Тор программасына келгендин себеби алган билимимди жана эс тутумумду текшерип көрүү үчүн келдим. Мен Рыскелдиева Гүлай, 7-чи класстын окуучусумун. Мен бул Билим Тор программасына келгендин себеби өзүмдүн билим деңгээлимди текшерүү үчүн келдим. Мен Абдуллаева Бактыгүл, 7-чи класстын окуучусумун. Бул долбоорго келгендин себеби финалга чыгып баарын жеңүү. Азаматсыз? Мен Каныбекова Акнур, 8-чи класстын окуучусумун. Мен бул Билим Торго келгендин себеби билбеген нерселеримди билип жана өзүмдүн билимимди текшерүү үчүн келдим. Мен Эсенова Азиза, 8-чи класстын окуучусу. Билим Торго келген максатым билбеген нерселерди билип жана өзүмдүн билим сапатымды текшерүү үчүн. Азаматсыздар, эң негизги максат бүгүнкү финалга жолдомо алуу, эң негизги максат сиздерге жеңүүчү болуу. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, сиздерге ийгилик каалайм. Биринчи турубузда бизге азыр жогоруда белгилеп кеткендей эле 20 суроо берилет экран аркылуу. Мына ошол суроо тесттик түрдө берилет. Анда өзүнүн варианттары да бар. Ал кантип жооп беребиз дегенде сиздердин телефондоруңуздар аркылуу Кахот программасына катталасыздар. Алгач эле код берилет. Мына ошол код аркылуу Кахот программасына кирип, сиздер анда туура жоопту экрандан көрүп тургандан кийин түсүн гана басып, туура жоопту таңдайсыздар. Бул жерде сиздердин эң негизгиси шамдага айлып, анан убакытты утурбашыңыздар керек. Убакытты туура пайдаланып, туура жооп берсеңиздер, демек упайыңыздар дагы жогору болуп, экинчи турга өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Анда эмесе, биринчи турдун талаптары сиздерге түшүнүктүүбү? Ооба. Түшүнүктүү болсо сиздерге ийгилик. Анда биз экранга биринчи Кахот программасына катталуу үчүн кодду берүүнү суранабыз. Мына экранга код чыкты, мына ушул кодду терип, Кахот программасынын сайты аркылуу катталыңыздар. Аты жөнүңүздөрдү туура жазыңыздар. Анткени сиздердин алган упайларыңыздар, жооңуздар ушул сайт аркылуу саналып, анан бизге экранга чыгарылып турат. Акнур катталды бизде. Азиза катталды, экинчи оюнчу, үчүнчү оюнчу болуп Феруза катталды. Бизде 4-чү жана 5-чи оюнчубуз калды. Катталыңыздар, аты жөнүңүздөрдү туура жазыңыздар. Гүлай катталды бизде. Анан кийин Бактыгүл. Мынакей биздин Билим Тор телетаймашыбызга катышып жаткан 5 катышуучубуз тең бардыгы ийгиликтүү катталышты Кахот программасына. Анда биз алгачкы суроолорду берүүнү суранабыз. Кыргыз эли кайсы жыл токчулукту алып келет дешет? Жылан, каман, жылкы, ит, туура жол, каман. Демек бизден кийин биринчилерде болуп
туура жооп берүүгө жетишти. Бактыгүл азаматсыз. Кийинки суроо. Төрө эле боюнда бар учурунда ул кыздуу болуп кудалашса, кандай куда болот? Бел куда, кайчы куда, бешик куда, кан куда. Демек, бел куда туура. Ким бизге жооп берди биринчилерден болуп? Акнур азаматсыз. Кийинки суроо. Идиш аякты сала турган кара кигизден шырылып жасалган ашкана буюму? Биздер бул суроого ким биринчилерден туура жооп берди? Фируза, алдыга чыктыңыз, азаматсыз. Бир организмден өзүнө окшош бир нече организмдин жаралышы эмне деп аталат? Бүтүрлөнүү, көбөйүү, бөлүнүү, жаралуу. Демек, туура жообу көбөйүү. Бизде ким биринчи жооп берди? Фируза, азаматсыз. Азиза, Акнур, Бактыгүл, Гүлай, чамданыңыздар. Кийинки суроо. Цитология эмнени изилдөөчү илим? Варианттары чыкты: организмди, клетканы, органды, тканьды. Демек, клетканы. Бизде туура жоопту биринчилерден болуп Фируза берди. Кийинки суроо. Эндосперм бергичтердин урундуу касыктыгы. Бул суроого бизде Фируза, азаматсыз. Кийинки суроо. Тамыр кандай орган? Варианттар берилди. Демек, вегетативдик орган туура жообу. Бизге бул суроого биринчилерден болуп дагы Фируза, азаматсыз. Калгандарыбыз чамданабыз. Гүлай, Бактыгүл, аракет кылабыз. Бактерияны каратып алган аскер башчы: Наполеон, Македонский, Чыңгызхан, Амир Темир. Демек, бизде туура жоопту Фируза берди. Азаматсыз. Кийинки суроо. Хундардын башкаруучусунун титулу. Аракет кылыңыздар. Берде туура жообу да чыгып калды. Биринчилерден болуп бизге кайсы катышуучубуз берди? Фируза. Акнур, Гүлай, Бактыгүл, Азиза. Чамданабыз. Чамдайбыз. Берде убакыт сиздерди жеңишке жетелек. Карахани мамлекети качан негизделген? Туура жообу 940-жылы негизделген. Бул суроонун жообун бизге биринчилерден болуп Фируза берген. Кийинки суроо. Колхон хандыгы качан, ким тарабынан негизделген? Варианттарды чыкты. Туура жообу 1709-жылы Шахрух би тарабынан негизделген экен. Бул жерде бизге көп укпай алган азаматсыз Фируза. Кийинки суроо. Жер шарын 3 жолу айланып чыккан саякатчы. Варианттары берилди. Туура жообу чыкты: Джеймс Кук деп. Буну билген, туура жообун билген биздин Гүлай, азаматсыз. Шамдагайлык талап кылат, урматтуу катышуучулар. Аракет кылабыз. Эң байыркы убакта пайда болгон материкти атагыла. Евразия, Африка десек, туура жообу чыгып калды. Гондована дейт. Демек, бул суроого бизге биринчилерден болуп Гүлай берди, азаматсыз. Аларча улуттук жаратылыш паркы кайсы тоо кыркасында жайгашкан? Туура жообун берүүгө аракет кылабыз. Демек, чыкты: Кыргыз Ала тоосунда. Гүлай, азаматсыз. Жер бетинин табигый күчтөрүнүн таасиринен силкиниши эмне деп аталат? Жер титирөө. Кимибиз биринчилерден жооп бергенибизди да көрөбүз. Гүлай, азаматсыз. Бактыгүл, ылдый түшүп кеттиңиз. Шамдагайлык талап кылынат: Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы.
баарыбызга белгилүү, баарыбыз биринчиликти алдык болушу керек, Бул суроонун жообун баарыбыз билсек керек. Бирок бул жерде Шамдагайлык менен Гүлай көп пайда алган азаматсыз. Кийинки суроо. Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар поезду кайсыл мезгилде сүрөттөйт? Демек, варианттары берилди. Ойлонууга 20 гана секунд берилгендиктен урматтуу катышуучулар Шамдагайлык менен ойлонуп, кайсыл туура экенин туура жоопту түстөр менен гана белгилеп туруңуздар. Кийинки суроо. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында жер менен эненин диалогу белгиленет? Кыямат, Ак кеме, Саманчынын жолу, Биринчи мугалим. Баарыбызга белгилүү болгондой, демек бул Саманчынын жолу. Биринчи бул бизге жоопту Гүлай берген. Азаматсыз. Кийинки суроо. Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим повестиндеги академик аял. Белгилейбиз. Айганыш Айтолкун, Алтынай Айыпа. Белгиледик, эми бизге десек, ушун менен биринчи тур жыйынтыкталды. Анда эмесе трибунага көз чап турабыз. Биринчи турда 20 суроого биринчилерден болуп ким жооп берди? Жана кайсыл катышуучубуз көбүрөөк упай алды? Кайсыл катышуучубуз аз упай алып, тилекке каршы экинчи турга өтпөй калат. Азыркы учурда бизге Кахыт программасы жыйынтык чыгарып жаткан учуру биринчиде Гүлай келе жатат, экинчиде Феруза, үчүнчүдө Акнур. Урматтуу Билим Тор телетаймашынын катышуучулары, мынакей биринчи турду ийгиликтүү аяктадык. Бизде 4 окуучубуз ийгиликтүү өтүштү. Эң көп упай менен Гүлай, ал эми эң аз упайды алган бизде Азиза. Тилекке каршы Азиза, сиз менен коштошобуз. Катышып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси катышуу. Катышып өзүңүздүн билбегениңизди билип алдыңыз деген ойдобуз. Анда урматтуу катышуучулар, биз кол чабуулар менен Азизаны узатып жиберсек. Урматтуу катышуучулар, сиздер биринчи турдан өттүңүздөр. Экинчи турубуз бул категория таңдайсыздар мында. Көрүп тургандай 5 категория экранда турат. Мына ушул категорияларды таңдап, ичинде 20 суроо катылган. 20 суроого 1 мүнөттүн ичинде жооп беришиңиздер керек. Демек, бу жерде убакыт дагы ойнойт. Аны унутуп койбоңуздар, эстен чыгарбайбыз. Алгач бизде биринчи турдан көп упай алган бул Гүлай болчу. Гүлай, сизге таңдоо мүмкүнчүлүгү биринчиден болуп берилет. Анда кайсыл категорияны таңдайсыз? География. География. География анда эмесе бизге ушул категорияны ачып берип коюңуздар. Мында 20 суроо катылган. Каалаган координатты ачыңыз. Кайсы координатты ачасыз? 8. 8-чи координатты ачып бериңиздер. Сурообуз чыкты. Демек, жообуңузда кратер. Азаматсыз, туура жооп. Кийинки координатты ачыңыз. Кайсыны? 15-чи координатты ачып берип коюңуздар. Атмосфера. Атмосфера. Туура жообу дагы туура, азаматсыз. Кийинки биринчи координат. Сурообуз чыкты, жообу? Бийиктик айырмасын. Бийиктик айырмасы. Туура. Кийинки координат. 10-чу. Суроо жообун айтыңыз. Тоолуу. Тоолуу, Суроону окуп сразу жообун айтып кете берсеңиз. Кийинки координат кайсыны ачасыз? 5-чи координатты ачып берип коюңуздар. Сууларды. Демек, жообу сууларды. Карталарда көк түс менен жаратылыштын кайсы объектилери белгиленет. Демек, суулар туура. Кийинки координат кайсыны? Ойлонууга убакыт жок. Бат-баттан география билимдеринин булагына кайсы кирет? Убакыт аякталды. Гүлай, сиз таңдаган география категориясы боюнча 20 суроо берилди. Анын 6 суроосуна туура жооп берип, 6 упайга ээ болдуңуз. Куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун. Колдоп турабыз, бирибиз. Биздин экинчи оюнчубуз Феруза. Кыргызстануу категориясын таңдады. Анда эмесе экранда суроолор чыгат. Демек, 20 суроо берилди. Биринчи координатты ачып бериңиздер. 1995-жыл. Жооп кетти. Туура. Экинчи суроо. Экинчи координат. Жусуп Баласагын Куталчу билим. Азаматсыз, туура жооп. 3-чү суроо. 3-чү координат. Түшүм майрамы күзүндө. Демек, күзүндө. Азаматсыз, туура жооп. Кийинки. 4-чү вариант.
Катарынан келе атат биздин. Айгүл Гүлү. Азаматсыз. 5-чи суроо. Алык Осмонов. 6-чы суроо. Бози. Жок салган демек Бози. Азаматсыз. 7-чи. Улуу комузчусу. Кыргыз элинин улуу комузчусу. Демек жооп туура эмес. 8-чи. Кыргыз элинин салт-санасы жашоо турмушу. Ордо оюну. Демек жооп кабыл алынды. Бизде туура жооп 1 минутта соңуна чыкты. Демек бизде 20 суроонун ичинен биздин Феруза демек 8 суроого туура жооп бердиңиз. 8 суроого жооп берүүгө үлгүрдүңүз да, ичинен 1 суроого туура эмес жооп бергендиктен 7 упайдын ээси болдуңуз. Куттуктайбыз. Кийинки таңдоо мүмкүнчүлүгү бизде 3-чүлөрдөн болгон. Бул биздин Акнур болчу. Акнур кайсы категорияны таңдайсыз? Биология. Биология. Биринчи суроо. Клетка кантип өт? Бөлүнүү жол менен. Азаматсыз. Кийинки. Өсүмдүктүн Мөмө, генеративдик органдары. Үчүнчүсү. Өсүмдүктүн вегетативдик органдары. Сабы, жалбырагы, тамыры. Туура. 4-чү. Азаматсыз. Кийинки 5-чи координат ачып бериңиздер. Кандай тамыр системалары бар? Өзөктүү тамыр, чачы тамыр. Туура жоопту көрөлү. Демек туура. Кийинки координатты ачыңыз. 6-чы. Бүчүрдүн кандай түрлөрү бар? Вегетативдик, генеративдик, анан аралаш. Демек 3 түрү бар. Туура. Кийинки координатты. Кыйылган дарактын Анын жылдык шакекчелери менен. Жылдык шакекчелери менен туура болду экен бизге. Демек туура. Азаматсыз. Кийинки суроо. 8-чи. Дегенде жооп бере албай калдыңыз. Бирок 20 суроонун ичинен 7 суроого туура жооп берип, 7 упайдын ээси болдуңуз. Азаматсыз. Бизде 4-чү катышуучубуз, демек Бактыгүл. Бактыгүл кайсыл категорияны таңдайсыз? Чыңгызстануу. Анда эмесе координаттары көрсөтүлдү. Биринчиден баштадык. Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматов Нобель сыйлыгын качан алган? Алган эмес. Туура. Кийинки координат кайсыны ачат? Экинчини. Чыңгыз Айтматов качан туулган? Жок, 1928-жылы. Азаматсыз. Кийинки суроо. Жазуучунун алгачкы чыгармасы? Туура. Кийинки координат? 4-чү. Айтматов качан дүйнөгө салган? 2008-жылы 10-июль. Азаматсыз. Туура. Кийинки? 5-чи. 5-чи координатты ачабыз. Айтматовдун драмалык чыгармасы? Удзамада кадыртун. Туура. Кайсы координатты ачасыз? Кийинки? 6-чыны ачып бериңиздер. Өспүрүм кезиндеги кызматы? Катчы болуп иштеген. Айыл өкмөттүн катчысы. Туура. Кийинки? 7-чи. Айтматовдун 4 аталышы бар. Чыгармасы? Жануарым Гүлсары. Жануарым Гүлсары. Туура. Кийинки координатты? 8-де катар менен ачып келатат биз Бактыгүл. Дегенде 10 деген ат менен жарыяланган чыгармасы десек бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. 1 минут ичинде сизге 20 суроо берди. 20 суроонун ичинен 7 суроого туура жооп бердиңиз. Демек 8-чи суроонун жообун алдык. Демек 8 упайдын ээси болдуңуз. Азаматсыз. Мына биздин экинчи турубуз соңуна келип жетти. Бул жерде Билим Тор телетаймашынын жообун алайык. Категория таңдашты. Категория боюнча суроолорго жооп беришти. Бул жерден бизден 2 окуучубуз гана 3-чү турга өтүшү керек эле. Бирок тилекке каршы бул жерде бизде Акнур менен Ферузанын упайлары тең чыгып калгандыктан биз азыр сиздерге мүмкүнчүлүк беребиз. Бул жерде таңдалбай калган тарых гана категориясы калды. Мына ушул категориядан 2 суроого жооп бересиздер. Кимиңиздер туура так жооп берсеңиздер, демек ал 3-чү турга өтөт. Даярсыздарбы? Анда тарых категориясын ачып берип коюңуздар. Бул жерден кайсыл координатты ачат? Биринчи суроону ачып берип коюңуздар. Биринчи координат. Байыркы тарыхтын атасы деп аталган грек тарыхчысы ким? Геродот. Сизде жооп барбы? Десек бизде туура жооп чыкты. Анда эмесе кийинки экинчи суроону берип коюңуз. Экинчи координатты таңдашты бизде. Кыргыздын эң алгачкы тарыхчысы Осмон Садык. Демек экөө тең бирдей жооп берип калдыңыздар. Биринчи суроону сиз Акнур билбей калгандыктан 2 упай менен Фируза бизге 3-чү турга өтөт.
Анда эмесе урматтуу катышуучулар, биз экинчи турду жыйынтыктайбыз. Мында Бактыгүл жана Фируза 3-чү турга өтөт. Көп упай алгандыгына байланыштуу. Ал эми биз Гүлай менен Акнур менен коштошобуз. Ыраазычылык билдиребиз. Эң мыкты оюн көрсөтүп бердиңиздер. Эң негизгиси катышуу. Ал эми жеңишти. Буйруса алдыңкы убакыттарда да көрсөтөсүздөр деген ойдобуз. Анда биз дүркүрөгөн кол чабуулар менен узатып жүрөлүчү. Билим тор телетаймашынын 3-чү туруна да келип жеттик. Мында биздин эң мыкты деген эки гана окуучубуз бар, Бактыгүл менен Фируза. Азыркы 3-чү турдун жообусуна ылайык 10 суроо берилет. 10 суроого 1 мүнөттүн ичинде жооп беришиңиз керек. Ал дагы Kahoot программасы аркылуу ишке ашат. Анда эмесе алгач экранга биз код берилет. Ошол код аркылуу өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү айтып катталасыздар. Катталгандан кийин суроолор берилип баштайт. Бул жерде да убакыт ойнойт, андыктан шамдагайлык талап кылынгандыктан тез жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Ким көп жооп берсе, демек бүгүнкү телетаймашыбыздын жеңүүчүсү болуп, финалдык беттешке катышууга мүмкүнчүлүк алат. Мынакей код экранга чыкты, катталабыз. Кимебиз биринчи катталабыз. Кана Kahoot программасына катталабыз сайт аркылуу. Феруза азаматсыз, экинчи биз Бактыгүлдү күтүп жатабыз. Мынакей Бактыгүл да катталды. Анда даярбызбы, урматтуу катышуучулар? Ооба. Сизчи Феруза? Анда ийгилик, баштадык. Биринчи суроо. Даяр турабыз. Мынакей азыр чыгат суроо. Кетти. Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар повести кайсы сыйлыкка ээ болгон? Жообун билген болсоңуздар, айта бериңиздер өзүңүздөр. Лениндик сыйлык, Токтогул атындагы сыйлык, демек туура жооп Токтогул атындагы сыйлык. Бизден биринчиден бол Феруза. Жок, Феруза жооп берген. Азаматсыз. Кийинки суроо. Аскада калган аңчынын ыйы китеби кайсы тилде жарык көргөн? Демек бизде орус тилинде. Аскада калган аңчынын ыйы китеби кайсы тилде жарык көргөн? Орус тилинде. Биринчиден бол бизге Бактыгүл жооп берген. Азаматсыз. Кийинки суроо. Океан менен кургактыктын ортосундагы жүргөн суунун айлануусу кандай аталат? Жооптор чыкты, варианттары. Туура жообу чыкты. Чоң айлануу. Демек бизде ким биринчи жооп берди? Бактыгүл. Азаматсыз. Феруза чамдайбыз. Кийинки суроо. Суроо чыкты. Анда жооп беребиз. Рельефтин негизги формалары кайсылар деген суроо. Демек жообу дагы алынды. Кимибиз биринчи жооп бердик. Кийинки суроо берилди. Варианттары берилди. Урматтуу катышуучулар, жообун белгилейбиз. Демек бизде азыр жыйынтык чыгат. Ким биринчи жооп бергендиги эсептелип, Бактыгүл, Азаматсыз. Феруза, ойгонобуз. Кокон хандыгынын акыркы башкаруучусу ким болгон? Демек Кудаяр хан. Бизде биринчи жоопту Феруза берген. Кийинки суроо. Зат алмашууну кайсы без жөнгө салат? Бизде белгилеп койду, биринчилерден болуп калкан бези деп. Демек кайсыл катышуучубуз? Феруза биринчи белгилеген. Кийинки суроо. Адамда хромосомалардын саны канча? Феруза туура жооп берген. Төш кимдерге тартылат десек, бизде албетте бул кызга тартылат. Бул суроого да Феруза биринчи жооп берген. Бактыгүл, аракет кылабыз, ойгонобуз. Ажат, ачуу дегенди кандай түшүнөсүң? Демек, туура жообу да чыкты. Мына ушуну менен биздин финалдагы 10 сурообуз берилип бүттү. Биринчи орунда Феруза. Демек биринчи орунда Феруза, экинчи орунда Бактыгүл. Демек 7600
39 ұпаймен. Азаматсыз қол чабып қоңыздарчы өзіңіздерге. Мынакей урматтуу катышуучулар, биздин билим тор телетаймашыбыздын жеңүүчүсү, бүгүнкү чыгарылыштын жеңүүчүсү Феруза болду. Азаматсыз куттуктайбыз. Ал эми Бактыгүл, биринчи турдан, экинчи турдан ушундай шамдагайлык менен келаттыңыз, бирок убакыт шамдагайлык билим деңгээлиңиз албетте өзүңүздүн мыктылыгыңызды көрсөттү. Ошентсе дагы бул оюнда да жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот. Андыктан капаланбайбыз. Буюрса кийинки турларда жеңишке жетесиз деген ойдобуз. Сизге бүгүнкү биздин билим тор телетаймашыбыз кандай таасир этти? Мага шамдагайлыкты, анан тартынбай жооп бердим. Буюрса кийин да катышасызбы? Ооба. Азаматсыз? Ал эми Фируза, сизди куттуктайбыз. Бүгүнкү билим тор телетаймашыбыздын жеңүүчүсү болдуңуз. Сизди буюрса биз финалдык беттеште күтөбүз. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, келечек ээлерин билим деңгээлин жогорулатууга, алардын логикалык ой чабыттын өркүндөтүүгө багытталган билим тор телетаймашынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз, жөн гана жакшы калыңыздар демекчибиз. Кийинки телепрограмма аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Билим тордун максаты эмне? Максаты ошо балдарды бир интеллектуалдык жактан билимин өстүрүп, таанып билүүсүн, шамдагайлыгын, ылдамдыгына үйрөтөлү деген эле максат. Бүгүн менимче жакшы эле өттү болуш керек. Бул тышоо кесип болду, анткени башка мектептерге жайылтыш үчүн бүгүн бир эле мектептин окуучулары катышты. Себеби ошол оюндун шарты, долбоордун шарты менен таанышсын, башка мектептердин окуучулары таанышып алып, анан кийинки долбоорго ошолор келип, билип таанып келгенде болсун деп ойлодук да. Бул жолу биз балдардын азыр жаңы технологиянын кылымы деп атпайлыбы? Ошого балдар жакыныраак, ошон үчүн ушул жаңы технологиянын жардамы менен түздүк жана ишке ашырдык деп ойлойбуз. Бул жерде көргөзмөлүү болду, балдардын кызыгуусу артат, шамдагайлыкка ошондой эле туура жооп бергенге аракет көрүшөт да. Бул программа мындан кийин облус аймагында жайылтуу максаты бар. Ошондуктан чакырып кетет элем бардык окуучуларды, бизди көрүп аткан. Ушулдай билим тор программасы аркылуу билимиңиздерди дагы сынап көрүңүздөр, даярданыңыздар. Алдыга ийгилик каалайм.